Ассаламу алейкум, мекендештер. Кыргызстандагы болуп аткан эки маселеге токтолгум келип турат. Бул кайдыгер эмес ар бир кыргыз атуу үчүн өтө маанилүү болуш керек. Ошол эле учурда бүгүнкү күндөгү бийлик башында отурган президентибиз Садыр Нуркожоевичке, ошондой эле анын кандосу Камчыбек Кыдыршаевичке дагы бул маанилүү деп эсептейм. Биринчиси, кыргыз журтуна аттын кашкасындай өзүнүн тескери кылык жооктары менен таанымал болгон экс депутат Абиров мырза жөнүндө болмокчу. Бул жигиттин гүлү кантип депутаттык мандатты тапшырды, эмне себептен бул боюнча токтолбой эле коелу, анткени кыргыз эли баары эле билет деп айтсак болот. Бүгүнкү күндө кайрадан депутат креслосын кучактагысы келген Абиров мырзанын кылык жооктары, тагыраак айтканда дагы аттанып жаткандагысы, бул учурдагы бийликтин башында турган кишилерди гана эле эмес, жалпы кыргыз калкынын абийирине шек келтирип, коомчулукту көзгө илбегендигин ырастайт. Экинчи маселе, Бишкек шаарынын вице-мэри, башкача айтканда, кыргызча айтканда, Бишкек шаардык мэринин орун басары Орунтаев деген дагы бир жигиттин гүлү бар. Өзүнүн тескери кылык жооктары басымдуу журтка белгилүү болуп, өз билемдик ыкмасы менен шаардын кайсы бир дарегиндеги жеке менчик ресторан дейбизби же кафе деп айтсак туура болобу, ошол жерди буздуруп салып, андан кийин тийиштүү органдар текшерип, жыйынтыгында Орунтаев мырзанын мойнуна ошол чыгымдар жүктөлүп, 2 миллиондун тегерегиндеги сумма төлөп берүү өкүмү чыгарылган. Бүгүнкү күндө ал мырза дагы Бишкек шаарынын мэринин орун басары кызматында иштеп турат. Эми караңыздар, ушул кыргыз мыйзамдарына тете келеби? Кыргыз мыйзамдарынын талаасынан чыкпай бүгүнкү күндө саясат жүрүп жатабы? Же болбосо кыргыз бийлигинин тийиштүү кишилеринин айткан сөздөрүнүн жыйынтыгы ушулбу, же алардын айткан сөздөрүнө тескери кадамдар шилтенип жатабы? Урматтуу мекендештер, ушул эки жагдай боюнча кыргыздын ар бир атоолу кайдыгер карабай сөзсүз түрдө пикир калтырсаңыздар, бул өтө маанилүү. Кимдин ою кандай, жалпы канчалык киши көрүп байкайт, ушул боюнча анализ кылып жыйынтык чыгарсак. Ушундай мыйзам талаасынан четте өз билимдик ыкмасы менен ар кандай тескери иштерди коомчулукка чыгып кеткендегиси, учурдагы бийликтин биз тартипти бекем кармайбыз, биз мыйзамды бекем кармайбыз деп турган Кыргыз Республикасынын ажоосу Садыр Нуркожоевичтин абийирине шек келип жаткан жокпу? Ошону менен бирге эле баардык иш-аракеттер мыйзамдын кынынан чыкпай аткарылат. Ар бир киши тескери иш жасай турган болсо башкача жазаланат деп баса белгилеп айтып жүргөн биздин улуу урматтуу Камчыбек Кыдыршаевичтин дагы абийирине шек келбей элеби? Ал кишинин айткан сөздөрүнө тескери жооптор болуп жаткан жокпу? Ушул боюнча дагы баарыңыздар кайдыгер карабай өз оюңузду сөзсүз комментарийге калтыра кетиңиз. Ассаламу алейкум.